Урматтуу жыйындын катчылары, бүгүнкү өкмөттүн жыйын күн тартибине эки маселе коюлду. Биринчи маселе Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана салкындуу сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү маселелери жөнүндө. Баяндамачы ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүчү өнүктүрүү департаментинин директору Токтошов Аскарбек Сулайманович. Экинчи маселе 2017 жылдын жазгы талаа иштерине жүргүзүүгө даярдыктын жүрүшү жөнүндө. Баяндамачы Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Мурашев Нурбек Фазылжанович. Жыйындын күн тартиби боюнча урматтуу өкмөт мүчөлөрү, кимде кандай сунуш бар? Сунуш жок болсо жыйындын күн тартиби добушка коюлат. Макул деген өкмөт мүчөлөрү добуш берип койсоңуздар. Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Анда биринчи маселе боюнча сөз ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүчү өнүктүрүү департаментинин директору Токтошов Аскарбек Сулайманович сөз берет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүнкү күнгө республикабыздагы калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоо маселелери өтө курч жана актуалдуу маселелердин бири болуп турат. Курулуш, архитектура жана турак жай, коммуналдык чарба, анын ичинде ичүүчү суу секторунда бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу милдеттери бизге жүктөлгөн. Ошондой эле мыйзамдарга ылайык калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоо милдеттери жергиликтүү азаматча башкаруу органдарынын милдеттерине кирет. Ал эми аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүү маселеси биздин мойнубузда экендигин жакшы билебиз. 2013-16 жылдардын аралыгында ичүүчү суу секторунда түзүлүп калган вакуумду толуктоо максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмаларына ылайык тышкы инвестициялар тартуу боюнча Курулуш агенттиги Финансы министрлиги менен бирдикте бир топ иш аракеттерди аткарды. Республикабыздын 22 шаарларынын ичүүчү сектор үчүн ЭБРР аркылуу акыркы 3 жылдын ичинде 20дан ашык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында 110,4 миллион евролук долбоорлор ишке ашырылып жатат. Ал эми 85,7 миллион еврону тартуу боюнча иш аракеттер улантылууда. Тартылган инвестициянын 65%га жакыны грантты, ал эми 35%-ын айланасындагы акча каражаты жеңилдетилген несияны түзөт. Мына ушундай эле иш аракеттер Бүткүл Дүйнөлүк банкы менен Ислам өнүктүрүү банкы менен жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 51 миллион долларын түзгөн акча каражатына өлкөбүздүн 71 айылын камтыган жаңы долбоорлордун биринчи этабы 2016 жылдын аягынан башталды. Ошого окшогон сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү Азия өнүктүрүү банкы, Бельгия өкмөтү жана Билл Гейтс фонду аркылуу башка инвесторлорду тартуу боюнча иш аракетти жүргүзүп атат. Эгерде уруксат берсеңиздер, мен ушул болуп аткан, жүрүп аткан иштердин бардыгын өзүм презентациямда слайд аркылуу сиздерге айтып берсем. Уруксат берсеңиздер. Биринчиден, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен бир топ донорлор 2001 жылы доогор түзүп, ушу Кыргызстанга 2001-ден 2014-кө чейин ичүүчү суу секторуна 89,6 миллион евро тартылган. Мына ушул 2001-ден 2014-кө чейин ушул акча каражатына Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын 553 айылында таза суу маселеси чечилген. Мына бүгүнкү күндө слайдта көрүп тургандай, Кыргызстанда эң негизги шаардан тышкары ушул жаман абалда ошо айыл жергеси болуп турат. Ошол айыл жергесинде бүгүнкү күндө 33 гана пайызы Кыргызстанда 24 саат алат. Ал эми калгандары 12 суткасында 12 саатка чейин 13 пайызы, 4 сааттан 12-ге чейин 12 пайызы, ал эми 22 пайызында бүгүнкү күндө Советтер Союзунда деле андан кийин деле курулган эмес, бул 390 айылды түзөт. Биз акыркы 3 жылдын ичинде ушу Кыргызстан боюнча анализ жүргүзүп көрдүк. Ошондо Кыргызстанда 1891 калктуу конуш болсо, анын 1805-и айыл болуп эсептелет. Ошолордун ичинен 390 айылда бүгүнкү күнгө чейин таза суу маселеси чечилген эмес.
курулган эмес. Ал жерде ошо ичүүчү суу түтүктөрү бүгүнкү күндө жок. Ал эми 267 айылда ошол 50-60 жылдары курулган экен. Ал эми 595 айылда ошол 65 жылдан кийин курулган айылдар. 553 айылда жана мен айтып кеткенде тышкы донорлордун акча каражатына курулган. Мына ушул ошон үчүн биз анализ кылып чыгып, ошонун ичинен 657 айылда мына кайрадан түп тамырынан бери куруу маселеси турат. Себеби жанакы 390, анан 267, ошо 657 түзүп атат. Ал эми 595 айылда ал жерде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүш керек. Бул ушул иштерди ишке ашыруу үчүн эсептеп чыккан эсепке ылайыктуу 26 миллиардтан ашык акча каражаты керектелет экен. Мына ушулардын баардыгын эске алып туруп, Кыргыз Республикасынын өкмөтү мына 2013 жылы кабыл алган Кыргыз Республикасынын улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясында бир чоң бөлүм болуп киргизди. Бул жаңы Кыргызстандын доорунда бул биринчи жолу ушул таза суу маселеси ушундай эң чоң документтин арасынан орун алды. Андан кийинки биз ошол туруктуу өнүгүү стратегиясынын алкагында 2026 жылга чейин 10 жылдык мөөнөттөгү стратегияны иштеп чыгып, аны Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитип алганбыз. Бүгүнкү күндө ошол стратегиянын алкагында 425 айылда ичүүчү суу курулмалары курулуш керек. Ал эми 27 айылда райондун борборлору болгон ошо таза суу маселесин чечкен менен чогуу канализация курулмаларында куруу жагы каралган. Ал эми ошол стратегиянын ичинде 20 шаарда ичүүчү суу жана канализация курулмалары курулуш керек деп белгиленип жатат. Эми бүгүнкү күндө мына ошол стратегиянын алкагында Кыргызстан боюнча ошо 40 райондун борборунун ичинен 17 райондун борборунда муниципалитеттер аралык ишканалар түзүлдү. Себеби ошо айыл жерлеринде баягы СОПлардын жана айыл өкмөттөрүнүн күчсүздүгүнөн мына ушундай жерге келип атабыз. Бул дагы ошол улуттук стратегияда анан биздин стратегия белгиленген. Андан тышкары Бишкек жана Ош шаарларында 2 борборлор ачылды. Андан тышкары биринчи жолу болуп ушул сектор үчүн маалымат базасы түзүлдү. 154 суроодон турган азыр бизде маалымат базасы бар. Ошол менен иштеп атабыз. Андан кийинкиси мына бүгүнкү күнү ошол стратегиянын алкагында 2016-2019 жылдардын аралыгында бир топ иш аракеттер жүрөт. Мына бүгүнкү күндө Европа өнүктүрүү банк аркылуу 177,5 миллион евролук иш аракеттер болуп атат. Мунун азыр бүгүнкү күндө 105,5 миллиону иштеп атат. Мына азыр бир чоң шаарларда, жана кичи шаарларда, Кыргызстанда 31 шаар болсо, ошонун 22 шаарын ошол Европа өнүктүрүү банк аркылуу ишкетип атат. Мен ошон үчүн айтып кетет элем, бүгүнкү күндө шаарларга бир дагы шаар азыр айта албайт, бизге грант же кредит керек деп. Себеби бул маселе боюнча ошо Европа өнүктүрүү банкы боюнча таптакыр түп тамыры менен чечилди десек болот. Ал эми айыл жеринде болсо, ошол эле Европа өнүктүрүү банкы шаарлар менен бирдикте шаарларга жакын жайгашкан айылдарда камтып, бүгүнкү күндө 23 айылдын айылга да инвестиция тартылып атат, иштеп атат. Мына Токтогул шаарынын жаны, Кербен шаарынын жаны, Өзгөн шаарынын жаны, Испана Сүлүктүү шаарларынын жанындагы баардыгы болуп 23 айылды камтып атат. Андан кийин Бүткүл дүйнөлүк банкы мынабу 2014 жылы өзүнүн ушул секторго катышуусун токтотуп койгон убактылуу, бирок өкмөттүн сунушу менен туура кабыл алышып, булар кайрадан былтыркы жылдын акырында дагы бул секторго кайрылып келишти. Өзүнүн 28 миллион доллары менен бул долбоор мурунку Азия өнүктүрүү банкы токтотуп койгон айылдарга, мына 47 айыл түзүп атат, ошолорго биз сунуштап, мына 2016 жылдан баштап ишкетип атат.
Андан кийинки дагы бир айта турган нерсе, бүткүл дүйнөлүк банк дагы өзүнүн 8 миллион 2 шаарга бул Токтогул шаары менен Кербен шаарына 2 шаарга 8 миллиондук доллар менен иш алып барып атат. Андан кийинкиси мына биринчи жолу Ислам өнүктүрүү банкы ушул секторго кирип, мына былтыр ошол бүткүл дүйнөлүк банк менен кошо ошонун долбоорун улоо катары өзүнүн 23 миллиону менен кирип атат. Бул 24 айылды камтыган, ошол эле мына мурунку Азия өнүктүрүү банкы тарабынан токтотулуп калган Жалал Абад облусу бар эле. Биз сунуштадык, ошол Жалал Абад облусунда 24 айылды камтыган жаңы долбоор ишке киришти. Ал эми Азия өнүктүрүү банкы боюнча ушул стратегиянын ичинде бар ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоору. Ал 37,5 миллионду түзөт. Андан кийинкиси Европа банкы бар, инвестиционный банк. Бул дагы өзүнүн 20 миллионун менен Кыргыз Республикасы менен экөө келишим түзүлүп, бүгүн 20 миллиону мына бүгүн эртең жогорку кеңешке сунушталган турат. Андан кийинки мына картаны көрсөңүздөр, биздики биринчи жолу дагы мына ушул картада көрүнүп атат. Мына эгерде 2012 жылы 13 жылы мына карта тегиз эшсизде мындай неме жок болсо, мына биз ушул жерден көрсөтүп атабыз. Бүткүл дүйнөлүк банктын ишин Европа өнүктүрүү банкы ана бюджеттен кете турган, ишке аша турган долбоорлор мына бүгүнкү күндө мына сиздер картадан көрүп турасыздар. Биринчи жолу мына ушул дагы айта кетчү нерсе, бул жаңы долбоор 2016 жылдан 2019 жылдардын аралыгында бүткүл дүйнөлүк менен Ислам өнүктүрүү банкы жана мен айтып кеткендей, мурунку Азия өнүктүрүү банк токтотуп койгон Ош, Чүй, Ысык көл, Жалал Абад облустарында мына экөө биригип 51 миллиондук доллардык долбоор ишке ашат. Азыркы учурда дагы бүткүл дүйнөлүк банк, эгерде биз ушул долбоорду дээрлик так жана коррупциясыз ишке ашырсак, дагы бир 36 миллионун бөлпөлөрүн билдиришти. Мына июнь айында муну өздөрүнүн совет директору карап туруп, мына бүгүн эртең ал бизден кагаз күтүп атат. Ошол 36 миллион дагы ушул секторго берерин билдиришти. Андан кийинкиси мына Ислам өнүктүрүү банкы менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Биз Билл Гейтс фонду менен өздөрү өкүлдөрү келип кетти. Эми алардын шарттарын биз күтүп атабыз, кандай шарттар менен берет. Эгерде ал дагы чечилип калса, булар дагы айтат 50 миллион долларга чейин ушул секторго кызыктар болуп атат. Андан кийинкиси дагы бирөөсү бул Бельгия королдугунан биз ушу ичүүчү секторуна Бельгия королдугунун посолу менен биз сүйлөшүү жолу менен 10 миллион евро инвестиция тартуу маселесин биз Корсоветке киргиздик эле. Мына Корсоветтен карап туруп бизге ошол 10 миллионду карап бергенсиздер. Мына бул дагы бүгүн эртең посолу где-то бир 10 күнүн ичинде биз келебиз деп МИД аркылуу айтышты. Жалпы жолунан азыркы учурда 94 миллион долларды мына ушул ичүүчү секторунда тарттык деп айтсак болот. Анан эң негизгиси бул донорлордун айтышы боюнча мурунку кетирилген кемчиликтерди мына 2001ден 2019га чейин бардыңыздар билесиздер, аябай чоң кемчиликтер кеткен. Азия өнүктүрүү банкы ошон үчүн токтотуп койгон, өзүнүн берген акчасын. Ошон үчүн булар айтат, эгерде силер жаңы дизайн менен, жаңы коррупциялык схемасы жок, жанакы аткаруучу агенттикти жана ошонун ортосундагы департаменттерди жоюп туруп аябай жөнөкөйлөтсөңөр, ошондо биз дагы бул секторго кайрылат элек деп атышат. Ошондуктан биз сиздер көрүп отурган жаңы дизайнды аларга сунуштадык. Бул сунуш менен алар макул болуп атат.
ушул жаңы модель менен азыр иш кетип атат. Бул жерде эң жөнөкөй курулуш агенттиги бул саясатын жүргөн катар мамлекеттик агент орган, ал эми коомдук уюм орган катары биз Арис аркылуу иштеп атабыз. Арис ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атынан тендерлерди уюштуруп жана иш алып барат. Бул деген жаңы дизайн, муну бүткүл дүйнөлүк банк жактырды. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы дагы кече жакында келип кетти. Анын өкүлү келип, бүгүнкү күндө 2 консультанты, бир кыргыз тараптан, бир ошол международный консультант келип иштеп атат. Апрель айында алар эгер берсе, биз колдойбуз деп, булар да кете бир июнь айында өздөрүнүн совет директоруна карайбыз деп атышат. Кудай буйрса ошол токтотуп койгон 21,4 миллиону бар. Вот ошону дагы биз кайрадан секторго кирүүгө даярбыз деп турат. Эми бүгүнкү күндө биздин дагы маселелер бир, эми бул аткарылып аткан маселелер, эми бизде бир көйгөйлүү маселелердин бирден бири болуп, мына ошол жерлерде, айрыкча айыл жеринде ичүүчү суулардын коомдук бирикмелери бар, орусча айтканда СОУП деп коет. Мына ошол СОУПлардын бүгүнкү күндө финансылык туруксуздугу, айыл өкмөттөрдүн ошол 453 айыл өкмөтүнөн болгону 84 гана пайыз, 16 гана пайыз өздөрүнүн буттарына туруп, өздөрүн каржылайт экен, калгандары жардам бере албай атат. Мына ошондуктан тариф саясатына келгенде, ошол тарифти иштетүү боюнча тарифти туура эсептеп чыгуу аябай мындай көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 658 СОУП болсо, ошонун 446 гана бүгүн иштеп атат, дагы 122си кагаз жүзүндө болуп турат. Мына ошондуктан көпчүлүк СОУПлар, мына биз анализ кылып көрдүк, ошо 446тан 123-үндө жөн эле тарифти иштетпей эле баягы чогулуп алып туруп, элден мына паланча сом коебуз, 10 сом коебуз, 20 сом коебуз, ошо менен келип иштеп атат. Анан ошондуктан биз антимонополный орган менен бир топ жолу жолуктук. Алар да өздөрү дагы айтып атат, биздин мына көп болгондуктан ар бир облустарда 3-4 адамдар бар экен, ошолорго биз успеть этпей атабыз деп атат да. Ошондуктан ошо 600, булардын берген маалыматына караганда 658ден бүгүнкү күндө 6 гана СОУПга ошол макулдаштыгын беришкен экен, калгандары ошол өздөрү иштеп чыгып, анан жергиликтүү кеңештер бекитип берген гана тариф менен иштеп атышат. Андан кийинки дагы бир маселебиз, Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети менен биринчи болуп туруп, мына мурун шаар жерлеринде ошо отчетту берип келген экен, ал эми айыл жерлеринде отчет берилген эмес. Ошондуктан стат комитети менен биз жаңы форманы иштеп чыктык. Мына 2016-тан баштап 15-тин отчетун алдык. Мына биринчи жолу. Бул деген баягы бизде канча суу алып атабыз, канча суу берип атабыз. Мына ошол деген стат данылары менен жаңыдан киргиздик. Муну дагы биз улуттук статистика комитети менен сүйлөштүк. Бул дагы бир жакшыртуу жагы бар экен, анын үстүнөн иштеп атабыз. Андан кийинкиси дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири, бир Ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорунун бүгүнкү күндөгү абалы. Ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү бүгүнкү күндө 4 жолу өзүнүн баягы аткаруу аяктоо ишин создуруп атат. Бул 2014 бүтүш керек эле, 15-ке, 16-17 жылдырып. Ошондуктан биз сунуштап атабыз, бул Ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорунун аткаруучу агенттиги катары курулуш агенттигин ушундай бизге дайындап берсе деп. Муну биз министрлик менен Азия өнүктүрүү өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Азия өнүктүрүү банкы каршы эмес, эгерде ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтү өзүнүн чечимин кабыл алса. Андан кийинкиси, жана мен айтып кеткен Азия өнүктүрүү банкынын 2011-жылы убактылуу токтотулуп калган долбоору болуп атат.
Бул жөнүндө дагы биз бир топ сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Бүгүнкү күндө Минфин аркылуу бул долбоор 2018ге как резервный катары, ал эми 2019 түбөрдө болуп атат. Ошондон биз суранат элек, биз мунун үстүнөн иштейбиз. Минфин менен чогуу ошону 2018ге резервный эмес түбөрдөгө которуп берсе деп. Ал эми дагы бир ушул муниципалитеттер аралык ишкананы бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипович сиздин август айында былтыр август айында берген тапшырмаңыз аркылуу биз 40 райондун ичинен 17 районда ондо борборунда биз муниципалитеттер аралык ишканаларды түздүк. Эми негизгиси эң негизгиси бул өзгөндө пилоттук катары бир 3 айыл өкмөтү менен Мырзаке, Дөмбулак, Куршап менен түздүк. Муну донорлор дагы аябай жактап атат. Эми ошону техникалык жактан биз жаптып бергенге биз даярбыз деп атат. Мына ушунун үстүндө биз азыр иш алып барып атабыз. Кудай буюрса Европа өнүктүрүү банкы менен бир чогуу бир 2,5 миллион евролук иш ошол аларды техника жана калган шаймандар менен жаптып бергенге иш жүрөт. Андан кийинкиси дагы бир маселе, мына азыр мен айтып кеттим, тариф саясаты. Тарифте мынабы мыйзам боюнча, жергиликтүү өз алча башкаруу мыйзам боюнча тарифте ошо айыл өкмөттөрдүн аппараты иштеп бериш керек дагы, аны ошо жергиликтүү өз алча башкаруу органдын кеңештери бекитип бериш керек. Мына бүгүнкү күндө тарифтин биз азыр анализ кылып чыктык. Кыргызстан боюнча эң азы 5 сом 38тин, эң көбү 62 сом экен. Ошонун жергиликтүү кеңештер бекиткенде себестоимость өздүк наркынын 30-40% бекитип берип атышат. Анан эми калгандары ошол суу берүүчүлөрдүн мойнуна жүктөлүп калып атат. Ошондуктан бүт эле айыл жерлериндеги, айрыкча айыл жериндеги соопулардын финансылык жактан турустуга келтирип, банкроттук абалга алып келип коюп атат. Ошондуктан биз роликтерди чыгардык. Эгерде мына бир где-то 10-15 күндөн кийин биз телевидениеден баштайбыз. Салыштырмалуу түрдө бир бөтөлкө жарым литри эгерде 20 сом турса, азыр бүгүнкү күндө 5 сом 38 тиын Бишкекте ошо 1000 литрге бир кубка болгон баасы ошо 5 сом 38 тиын болуп атат. Мына ошондорду дагы биз азыр антимонополия менен азыр биздин курулуш агенттиктин приказы менен биз 17 адамдан турган чоң топ түздүк. Ошолор менен азыр иштеп атабыз. Кудай буюрса бизге тапшырма берди биздин директор. Апрель айына чейин бир өзүнүн сунуштап келебиз. Анан эң негизги нерсе, мына азыр мен сүрөттөрдү атайын чыгып туруп биз сүрөттөрдү тартып келдик. Бу жерде урматтуу өкмөттүн облустун өкүлчүлүктөрү отурат. Мына карап көрсөңүздөр, мына 2001 жылдын 2009 чейин курулган объекттер мына бүгүнкү күндө ошолордун 10 жыл өтпөй мына талкаланып турганын көрүп атасыздар. Бул жерде мен ар бир облуска бир 4-5тен мен тарттым. Бул бизде аябай көп. Мына Нарын облусунун Карабулуң айыл өкмөтүндөгү Карабулуң айылы, Акмуз айылы, Таш Башат айылдары, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Булар 2009 чейин бүткөн объекттер. Мына ушундай эле объекттердин бардыгын ар бир облуска бир таандыкта, ар бир облуста мындай карап туруп көрсөңүздөр болот. Анан эң негизгиси мына айыл өкмөттөрү, ошол жердеги жергиликтүү бийликтер бардыгын эле баягы ошол 2001 жылкы куруучуларга, ошол агенттиктерге жүктөп коюп аткан бүгүн убактар бар да. Себеби айыл өкмөттөрү өздөрү иштете албай калып туруп, анан бардыгын ошол илгери 2009 жылдары курулганга ушундай курган экен, жаман курган экен деп калып атышат да. Анан мен азыр эң акыркысын мен бир көрсөтөм. 2001 жылы Чүй облусунда Сынташ, Юрьевка деп курулган экен. Мына атайын барып туруп өзү көрүп келдик. Мына 2001 жылы курулган, 2011 жылы курулган объектти көрүп турасыздар. Вот ошондуктан мен суранып кетет элем, ошондо отурган өкүлчүлүктөргө, анан мамлекеттик администрациянын башчылары мынабу айыл өкмөттөр менен чогуу иштеп, ошол соопулардын
туруктуулугун биз мындай чоң айтсок, себеби жана мен айтып кеткендей 658 сооп болсо, мына бүгүнкү күндө ошол туруксуздугунан күндөн күнгө алардын саны азайып кетүүдө. Ал эми калган жерлерде бизде мына 1805 болсо, 390 алсак, ошо 1400 айылда суу бар деп эсептейбиз. Бирок ошонун көпчүлүгүндө мына ошол соопулар да жок. Ошондо ар бир айыл өкмөттөр бирден адам коюп коет экен. Ошондо бир адамга ошол айлык майнасына төлөйт, анан калгандары баягы өнүгүүсүнө, ошонун өнүгүүсүнө эч бир мындай шарт түзүлбөй атат. Эми сөзүмдүн акырында мен айтып кетейин, мына биздин азыр донорлорду тартуу боюнча биз азыр Минфи менен азыр бир чоң иштерди алып баратабыз. Кудай болсо бизди колдоп атат. Биз бул иштерди бир аягына чыгарабыз деп ойлойм. Мына 34 2011, 2014, 533 суу курулмалары курулган, ишке берилген да суу түтүкчөлөр. Ошонун 34 азыр, 34 дедиңизби? 34 керектен чыкканда, ошого эмне чара көрүндү өзү? Же туура баягы туура эмес салып, сапаты салып коюп, анан айыл өкмөттөр ал жерде комиссия жөнүндө кабыл алып коюп, ал иштен чыгып, мындай бирөөгө чара көрүлгөнбү? Сооронбашев, ушул маселелер боюнча бул мунун саны мындан көп болчу. Жана сиздер берип аткан, өкмөттөн берип аткан акчаны мына 25 миллиондон, 50 миллиондон, 100 миллион бөлүп ошолорду кайрадан калыбына келтирүүгө жумшаган аракет кылып атабыз. Мына Кудай буйрса быйыл дагы 100 миллион бөлсө, мына ошолорго дагы кетет. Бирок ошол жерден учурдан пайдаланып айтып коюшубуз керек да, ошол жерде көбүндө мына сел алып кетип 100 метр турбай, 50 метр мына ошондорду биз ошол жергиликтүү бийликтерге да айтып атабыз, ушуну оңдоп койсо болот эле. Бирок бардык жерде ушу өкмөткө шылтап коюп атат да. Аны азыр ошол жана 200 миллион эсебинен калгандарын биз аны эми жоопко тартып, аны органдарга берип жоопко тартыш керек да. Финанс полиция бар, прокуратура бар. Анан туура эмес кылып койсуңар, анан кийин аны оңдой бересиңерби? Муну кайра алып чыккыла. Макулбу? Алып чыккыла. Экинчи суроо, мына 2010-жылы жана курулган курулмаларды жергиликтүү бийлик өткөзүп берүү боюнча Гамсомго берилген экен да. Бул туура эмес да өзү. Бул силерде болуш керек да. Силер суу менен, таза суу менен иштегенден кийин бул силерде болуш керек, Гамсомонун иши болуш керек бул. Өзү мыйзам боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамы боюнча, таза суу мыйзамы боюнча таза суу менен камсыз кылуу, ичүүчү суу менен. Бул жергиликтүү бийликтин иши, туурабы? Туурабы? Азыр канча түтүкчөлөр өттү, канча өтө элек? Иштеп аткан суу түтүкчө жергиликтүү бийликтин балансына. Барбы ошондой нерсе? Балансында бар, бизде канча өткөн, канча өтө элек? Эгерде жана мен айтып кеткен 659, 29 гана өтө элек, 93% өткөрүлүп берген. Айыл өкмөттөрүнө өткөрүлүп берилди. Кайсы айыл өкмөттөр, кайсы райондор ошол? Ошону кайсы областта барбы ошол? Бар менде. Ошону айтып мына жетекчилер отурат, акимдер отурат, угуп отурат бардык. Жана көрсөттүңөр го областтар боюнча талкаланган, булар карабай койгон суу түтүкчөлөрдү. Ошонун баарын көрсөтүң. Айтып бериң ошону. Район, айыл өкмөт, область боюнча айтып бериңер. Уксунбулар бардык. Акча барып атат мамлекеттен. Барып курулуп атат. Курулган нерсени кармабай чыкпайбы, оңдобой чыкпайбы? А жерде элди уюштурса, мисалы, кургандан кийин, эл төлөйт, элди уюштуруп атпайбы? Кантип эле сууга, ичке суусуна төлөбөй койсундай? Бөтөлкөдө бир бөтөлкө суу магазиндерде 15-20 сомго чейин. А 1 миң литр сууга алганга 5 сомдон 55 сомго чейин төлөп. Ошого жетпей атасыңар. Bir tonna suğa. Ayırda elge cak çündürüp aytsaң, ел аймай төлөп берет ай. İştep berse. Şotun açıp berseňer, uyuşturup berseňer, oşo hakimler oturup bardyk. Айыл өкмөттөр. Эл төлөйт, эл качпайт, ичкебиз төлөп берет. Ошону уюштуруп ачпай. Ошон үчүн жана курулган нерсе бар талкаланып атат. Кабыл алганда сапасыз кабыл алышканда бардык. Ошону талкаланып бардык. Республика боюнча айтып кетти 658, 629 өттү. Баткен облусунда 49 болсо 47 өттү. Ысыкөл облусунда 94-төн 82 өттү, 87% деп атабыз. Таласта 46 сооп болсо 42 өткөрүп берди.
Чүйдө 125 болсо 118 өткөрүп берди, 7 калды. Нарында 72 болсо 68 өттү, 4 калды. Ошто 127 болсо 2, Жалал-Абадта бардык өткөрүп берди, 100%. Кыргызстан боюнча 93% өткөрүп берди. Бүгүнкү күндө ошо 29-дун үстүндө биз иш алып барып атабыз. Ошонун тизмесин берип айтып бардык иш кылсын. Анан экинчи мына ичүүчү суунун керектөөчүнөн айылдык коомдук бирикмелер боюнча айтпадыңызбы? 658'den 212'si иштебейт экен азыр Кыргызстан боюнча. Туурабы? Мына Ош обласы боюнча 59, Баткен боюнча 23, Жалал-Абад боюнча 74, Нарын боюнча 1 гана Талас областы толук иштейт экен 46'тан. Ысык Көл обласы боюнча 28, Чүй боюнча 28. А булар менен иштебесе анан кантип тазасы менен камсыздасыңар? Bunun bana ayış керек de kaysa ayı dökmet, kaysa ayın bardı, ana ez berbeş onun bardı. Aytsanız hazır elden bardı o atılır. Erten işletiler. Ular da aytmayınca, deveyince, kıyımılda atpay o. Aysa ana ez berbe oldun şunun bardı. Бул жөнүндө биз толук маалымат жана 658'den маалыматын алдык, ошонун 446'сы иштейт деп, калгандарынын 122'син бүт облустарга кетип мындан бир 15-20 мурун жөнөткөнбүз. Бар бир облустарда райондун немеси менен бергенбиз, Разрез району. Баарында бар. Сооронбашарович, башында өзүңүз да бул маселеге кайрылып кеттиңиз. Баяндамага жазылган неме боюнча суроо бар эле. 657 айылдын ичүүчү суу курулмалары кайрадан курулат, ал эми 595 айылдын ичүүчү суу курулмалары оңдоп түзөтүлөт деп жазылып турат. Ушул өзүңүз да айтып атасыз, куруу проектировкасын жасап атканда ошолордун водозаборлорду, суу түзүүчүлөрүн коргоо боюнча жана селден ошо суулардын ташкындан коргоо боюнча каралып атабы? Бул жерде бардык комплексно каралат. Бул башынан ошо головной водозабордон, ошол жанакы ограждениесинен бери үйдүн азыр дагы жаңы немеси биз колонкадан качып, азыр колонка болбойт, үйдүн ичине чейин комплекс башынан аягына чейин. Проект ушундай болот. Ушул негизги себеби да башында бизде көпүрө курсак деле, суу түзүүчүлөрүн өткөрсөк деле ошонун защита жагын карабайбыз. Анан сөзсүз түрдө сел келсе, суу ашып кетсе, сөзсүз ошолорду талкалап кетет. Шуну Сооронбашарович, мен да сунуш катары сразу айтып кетейин, мына токтомдун немесине кошуп кетсек, сөзсүз түрдө ошол курулган суу түзүүчүлөрүн же болбосо водозабордун защита жагын, сел суу ташкындарынын защита жагын карап кетсин деп. Рахмат. Да кимде бар? Суроо? Менде суроодо Сооронбашарович, саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Азыр мына көрүп атпайсызбы, Аскарбек Сулайманович? Мындай көбүнө көрөбүз, айылга барсак, колонка өзү суу чыккан колонка жолдун ортосунда турат да. Дизайн кылып, жанагылардын кээ бирлери машина сүзгөндөр бар экен да. Мен таанышып чыксам, машина сүзүп кеткен. Эмне десе жолдун ортосунда болгон да. Ушундай дизайндарын чогулугунда бирдей кылып, эмнеден болуш керек, кандай размерде болуш керек, ушулардын баарын бирдей кылыш керек да. Каалаганын кылабыз. Жакшы, биз мындай болуп атат да, биздики азыр жаңы долбоорду мына Ысык Көлдө 6 долбоорду ишке ашырдык, Корумду, Желедебе, бир ошо Балтабай дегенде ошол жерде бир дагы колонка койдурган жокпуз. Бардыгын үйдүн ичине жана мурунку 5%дык топтом болчу эле, 5%дан азыр биз отказ бердик, 5% топтобойбуз. Ошолорду 5% эсебинен үйүнгө киргизип алалы деп туруп, 6-7 үйгө бир колодец коюп, колодецтен алып кирип кетет. Бир дагы долбоордо андай долбоор чийип атканда андай колонкалар жок азыркы жаңыда. Азыр эми мына акча каражат келет азыр. Буюрса азыр департамент айтып беришим керек, аракет жакшы болуп атат, иштеп атышат жакшы азыр. Каражат келет, бирок каражат келген менен ал сапаттуу болуш керек да бар экен. Мына биринчи 321 миллион доллар келбей калды, грант келбей калды. Билесиңер да, азиялык банк, өлкөдө банк. Ошол биздин жанакы коррупционерлер, схема кургандар. Ошолор туура эмес иш кылган үчүн келбей калды, келип көрүп. Билесиңер да, ошол мезгилде иштетилген көп суу түзүүчүлөрдүн баардыгы керектен чыкты. Ошол кайталанбаш керек да. Кайталанбай, жана жакшы айттыңыз, ошону жок кылсак, анан каражат беребиз деп атат. Ошол эсеп керек. Анан кийин мониторингти бүт айылдар боюнча иштеп жүрүш керек. Гамсум эмес, Гамсумга берип коюптур. Гамсумдун иши эмес бул. Таза суу менен иштегенден кийин кайсы район, кайсы айыл өкмөттө бул таза сууга кандай мамиле кылып атат, жанакы айылдык коомдук бирикмелер кандай иштеп атат, ошону анализдеп беришиңер керек. Керек болсо бар катыш керек. İştebegen айыл өкмөттөр болсо, кылбаган райондар болсо, коллегиясы маселе киргизип карашыңыз керек барып чогуу.
Түшүндүңүз да? Областын коллега мүчөлөрү бар. Андай маалыматты губернаторлар бериш керек. İşteyt булар дагы. Буларда маалымат жок. Сурайлы азыр, сурайлы чыгат. Бирөөнүн маалымат жок. Кече бүгүн окуп келишти, маселе бар каралат деп. А факт маалымат жок. Ошол маалыматты берин губернаторлорго, өздөрүнөн өтөт. Анан каерде болуп атышын айтасыңар бизге. Отуруңуз. Анда эмесе, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жыйындын катчылары, калктуу конуштарды ичүү суу менен камсыз кылуу бул Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүнүн эң маанилүү багыттарынын бири. Бул биздин элдин бул ден соолугу. Буга өзгөчө буга мамиле кылышыбыз керек. 2013-2017 жылдар аралыгында туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында калкты ичүүчү суу менен дайыма камсыз кылууга жана аны борборлоштурууга багытталган проблемалар киргизилген. Өкмөт ичүүчү суу секторуна өзгөчө көңүл бөлүп, андагы көйгөйлүү маселелерди чечүү боюнча бир катар иш аракеттерди жасап жатат. 2016 жылы калктуу конуштар ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу тутумдарын өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки 10 жылдык стратегиясы кабыл алынды. Буга ылайык стратегияны ишке ашыруунун 38 иш чаралардан турган иш аракеттер планы иштелип чыкты. Анын алкагында тышкы донорлор менен аткарылып жаткан иш аракеттер тууралуу кеңири маалыматтар азыр берди, бирок документ жакшы кылды. Азыркы убакта жалпы суммасы 13 миллиард сом көлөмүндө таза суу долбоорлору мына ишке ашырылып жатат. Дагы 2016 жылдын аягына тартып, башка донорлордон дагы 6 миллиардка жакын суммага сүйлөшүүлөр мына жүргүзүлө баштады. Ошонун 62-64% бул гранттык каражаттар. Мындан сырткары мына бул ел билесиңер, бюджеттен дагы көбөйттүк 200 миллион сомго чейин. Республика бюджеттен бул каражаттарды буйруса мында беребиз. Булар менен катар калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыз кылууда байкалган жылыштарга карабастан республиканын калкынын басымдуу бөлүгү, анын ичинде айыл жеринде калктын 30%га жакыны ичүүчү суу менен тиешелүү деңгээлде камсыз болгон эмес. Ал эми өлкөдө борборлоштурган саркынды сууларды тазалоочу курулмалар өтө начар абалда турат. Бүгүнкү күндө республикада орун алган 450дөн ашык аймагынын 16 гана өзүн өзү багалат. Калган 84% дотацияда турат. Ал эми республика боюнча 390 айылга таптак ичүүчү суу курулмалары салынган эмес. Мына таза суу боюнча борбордук бийликке гана иши деп жүктөп коюп, жер-жерде кыймылдап атабыз да. 84% айыл өкмөттөр дотацияда турса, анан каяктагы курулган курулмаларды иштете албайбыз да. 5 сомдон 55 сомго чейин карайт экен. 5 сомдон 1 литр сууга. Баарынан өкүнчтүүсү салынганына 10-15 жыл боло электеле салынып берген суу курулмалары жараксыз абалга келүүдө. Өкмөт эл аралык донорлордун жана инвесторлордун эсебинен салып берген суу курулмаларын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан тийиштүү деңгээлде иштетилбей келүүдө. Бул жерден айрым жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ишине жоопкерчилик мамиле жасагандыгыны көрүнүп турат. 2011-2014 жылдары бүткүл дүйнөлүк банк жана Азия өнүктүрүү банкынын акча каражаттарына 533 айылда ичүүчү суу курулмалары курулуп ишке берилген болсо, бүгүнкү күндө 34 айылда дээрлик иштебей токтоп калган. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан техникалык жактан сакталышы көзөмөлгө алынбай, аларга сапаттуу техникалык тейлөөлөр уюштурулбагандыгынын натыйжасы. Бул 34 айылга суу курулмаларын курууга жалпысынан 220 миллион сом сарпталган. 220 миллион сом. Ош облусу боюнча 15 айыл, эң көп Ош облусу боюнча. Баткен облусу 6 айыл. Ысык-Көл облусу боюнча 4 айыл. Нарын облусу боюнча 2 айыл. Жалал Абад облусу боюнча 4 айыл. Талас облусу боюнча 1 айыл, Чүй облусу боюнча 1 айыл. Мунун баардыгын карап, эгерде сапасы курулган болсо, бул органдарга бергиле. Кайра алып барып, ошол ким курса, кайра оңдоп бериш керек. 5 жылдын ичинде кайра иштен чыгып атса, керектен чыгып атса. Долбоорлор, подрядчы курулуш мекемелери тарабынан одоно каталар кетирилгендиктен
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан коррупциялык схемалардын айынан күтүлүүчү натыйжалар, ошондой эле өкмөттүн алдыга коюлган максат милдеттери аткарылбай калган. Мындай абалда ичүүчү суу курулмаларын канчалык жаңыдан куруп, оңдоп түзөөдөн өткөрүп берген убакта да көпчүлүк айыл өкмөттөрү аларды иштете ала тургандыгы шек туудурат. Мындай көрүнүштөрдөн улам Азиялык өнүктүрүү банкы да калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча кызматташуудан баш тартып, акчалай каражаттарды бөлүп берүү жагын токтотуп койгон. Жогоруда айтылгандар негизинде экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик агенттиги мындай кырдаалга алып келгендердин себептерин иликтеп чыксын, күнөөлөрдү аныктап, аларга карата тийиштүү чараларды көрүш керек. Аткарылган иштер туурасында 2 айдын ичинде өкмөттүн аппаратына маалымат киргизсин. Буга байланыштуу райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары ар бир айылдагы ичүүчү суу курулмаларынын техникалык жактан сакталышына көзөмөл албай калган айыл аймактарынын башчыларынын жоопкерчилигин карасын. Өкмөттүн облустагы ыйгарымдуу өкүлдөрү бул маселени катуу көзөмөлгө алсын жана ичүүчү суу курулмаларынын техникалык абалы боюнча өкмөттүн аппаратына маалымат берип турсун. Сиздерге тийиштүү болгон аймактардагы ар бир салынган суу курулмаларынын иштеп турушуна мына өзүңөр түздөн-түз жооп бересиңер. Бул маселени коллега коюп, урматтуу губернаторлор, коллега да карап чыккыла. Карап чыгып, тапшырмаларды берип, муну жылдыш керек. Жанакы тарифтер боюнча да карап чыгыш керек. Ичүүчү сууга болгон тарифтердин түзүү сапаты, аларды белгиленген тартипте бекитүү маселелери мыйзамдарга жооп берүүсү жергиликтүү бийлик тарабынан көзөмөлдөнбөй келет. Суу берүүчүлөр тарабынан эсептелип чыгып, жергиликтүү кеңештер тарабынан бекитилген тарифтердин наркы, көрсөтүлгөн кызматтардын өздүк наркынын кыйла төмөн бойдон калууда. Көпчүлүк жергиликтүү кеңештер 1 метр куб сууга жумшалган чыгымдардын болгону 20-30% гана бекитип беришип, ал эми калган 70-80% суу берүүчүлөрдүн эсебине жүктөп коюшууда. Жүктөгөндөн кийин мунун да эл менен сүйлөшпөш керек бийлик. Сүйлөшүп, ошол бирикмелер иштей турганыбыз керек да. Мына 212-си жабылып калып иштебей. Ла бийлик биз тараптан көңүл бурбагандан кийин ла жабылган. Аларга жардам берсе ла иштеп кетет баары тең. Бул ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелеринин финансылык жактан туруксуздугуна алып келип, алардын андан ары иштеп кетүүсүнө эң негизгиси ичүүчү суу секторунун торуктуулугуна түздөн-түз таасирин тийгизүүдө. Ошол эле учурда айылда түзүлгөн тарифтердин дээрлик көпчүлүгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агент тарабынан формалдуу түрдө макулдаштырып жаткандыгы көп суроолорду туудурат. Өкмөттүн облустарга ыйгарымдуу өкүлдөрү, райондук администрация башчылары, акимдер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте 2017 жылдын 1-июнуна чейин калктуу конуштарды таза суу менен туруктуу камсыздоо максатында ар бир калктуу конуштун таза сууга төлөнүүчү тарифтердин максаттуулугун карап чыгып, тариф саясатын жакшыртуу максатында тиешелүү аракеттерди көрүш керек. Ысык көл өнүктүү, туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу боюнча 2-чи фазасын ашырышы белгисиз себептер менен кечиктирип жатат. Долбоордун 1-чи фазасын даярдоо учурунда даярдоочулар тарабынан инженерлик чечимдерди кабыл алууда одоно катачылыктарга жол берилген. Мисалы бүгүнкү күндө саркынды сууларды тазалоочу жайлары иштебей туруп, ага саркынды сууларды тартып келүүчү канализация түтүктөрүнүн курулуп жатканы. Андан тышкары техникалык инженердик түзүмдөрдүн курууга жана тиричилик калдыктарды жөнгө салууга багытталган долбоордун аткаруучу агенттиги катары Кыргыз Республика Финансы министрлиги аныкталып калгандыгы да түшүнүксүз. Бул жерде финанс министринин тиешеси бар. Менин оюмча аткаруучу агенттиктин функциясын курулуш агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыздоону өнүктүрүү департаменти өткөрүп берилсин. Ошондо туура болот. Буга байланыштуу Финансы министрлиги белгиленген тартипте курулуш агенттиги менен бирдикте ысык көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоорунун аткаруучу агенттигинин функцияларын курулуш агенттигинин алдындагы ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу берүүнү өнүктүрүү департаментине өткөрүп берүү маселесин карап чыгылсын. Дагы бир чечилбей келе жаткан маселелердин катарында 2011 жылы Азия өнүктүрүү банкы тарабынан убактылуу токтотулуп калган
$21,4 миллион түзгөн гранттык долбоорду кайрадан жандандыруу маселеси турат. Бул маселени чечүү үчүн Финансы министрлиги, Курулуш агенттиги жана биргеликте Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ушул жылдын 2 жарымына чейин сунуш киргизиңиздер. Республика боюнча эсепте турган 658 ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелеринин ичинен 212-си гана кагаз жүзүндө иштеп жатат деп катталып жүрөт. Өкмөттүн айылды суу менен камсыздоо системаларын ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмелеринин балансасынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансасын өткөрүп берүү жөнүндө токтому толук көлөмдө бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай келе жатат. Азыркы учурда айыл аймактарынын болгону 52% гана өздөрүнүн балансын алышкан. 82 деп атасыңар. 52 гана пайыз алынган. Калган айыл аймактарына өткөрүлүп берилет. Бул маселени 10-жылы токтоо менен гамсоо өткөрүп берилген, бул туура эмес. Буну департаментке өзү өткөрүп бериш керек. Өздөрү көзөмөлдөп, өзү мониторинг кылып, өздөрү маалымат берип, өздөрү иштей турган болуш керек. Бул түздөн-түз департаменттин милдети бул. Токтомо кайра өзгөртүлүш керек. Бул боюнча мониторинг жүргүзүп департамент 1-апрелге чейин бизге маалымат киргизди. Кайсы райондо, кайсы областта өтө элек. Мындан тышкары жерлерден суу берүүчү ишканалардан жер алдынан алып, калкка берилүүчү ичүүчү суу үчүн бонус жана роялдык салыктык төлөмдөрүн бошотуп берүү боюнча сунуштар келип түшүүдө. Бул маселе боюнча экономика министрлиги тарабынан салык кодексине тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү максатында Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору даярдалган. Бүгүнкү күндө сайтта коомдук талкууда турат. Бул маселени 1-майга чейин чечиш керек. Бул маселе экономика министрлиги. Арза Өрөзбек командировка кетти. 1-майга чечип, бул салыктан таза сууну бошотушубуз керек. Макулбу? Урматтуу жыйындын катчылары, улуттук статистикалык комитеттен тышкары бир дагы ведомство ичүүчү суу боюнча улуттук масштабта системалык негизде контроль жүргүзбөйт. 2016 жылы Стат комитеттин айыл жергесиндеги ичүүчү сууну каттоо боюнча отчеттуулуктун жаңы формасы ишке киргизилди. Быйыл бул форманын кириши менен биз ичүүчү суу боюнча алгачкы көрсөткүчтөрдү ала баштадык. Буга байланыштуу ишенимдүү так маалыматтарга жетүү үчүн ичүүчү суу департаментинен көбүрөөк коммуникацияны жана билимди талап кылат. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айылдык коомдук бирикмелер бул маселеге тийиштүү деңгээлде көңүл бурбай жаткандыгы белгилүү. Урматтуу өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, губернаторлор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жетекчилери бул маселени жеке өзүңөр катуу көзөмөл алыңыздар. Кыргызстанда ичүүчү суунун системалык түрдө учетун жүргүзүү үчүн улуттук стат комитетке максималдуу жардам бериш керек. Ошондо даана бизде болуп аткан таза суу боюнча чыгат стат маалымат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, каралган маселе боюнча протокол чечим долбоору колуңузда бар. Кимде кандай сунуш бар бул протоколдук чечим боюнча? Азыр Кубатбек Айчев жакшы неме айтты, сунуш айтты, ошону кошолу жана жакшы сунуш айтты биринчи вице-премьер-министр Михаил Кожекеевич. Ошолорду кошуп толугу менен кабыл алсак болобу протоколдук чечимди? Анда биринчи маселе боюнча протоколдук чечим толугу менен алынча кошумчалар менен толугу менен кабыл алынсын дегенде өкмөт мүчөлөрү добуш берип коюңуздар. Макул. Каршы жок. Бир добуштан кабыл алынды. Анда бүгүнкү күн тартибиндеги экинчи маселеге өтөбүз. Баяндама жасоочу айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Мурашев Нурбек Мурпазыловичке берилет. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу жыйын катышуучулары, 2017 жылы жазгы талаа иштерине даярдыктарды көрүү боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу чыкты. Ошондой эле айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттин колдоосуна муктаж болгон дыйкандарыбызга шарт түзүп берүү багытында Кыргыз өкмөтүнүн айыл чарбасын каржылоо 5 долбоору бекитилип, банктар аркылуу жеңилдетилген шартта 7 миллиард сомго чейин насыя берилип,
биринчи иретте жазы тала жумуштарына жана талаачылыкка жана кайра иштетүү тармагына берүү жагы каралган. Учурда жерлерде насыя алуучуларды арыздары банктар тарабынан каралып, жакын аралда берилиш баштайт. Сооронбай Шарыпович, сиздин тапшырмаңыз боюнча министрлик тарабынан 2017 жылдын жазы тала жумуштарына карата республикабыздын областтарындагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн адистештирүү долбоору иштелип чыгылды. Адистештирүүдө ар бир региондогу айыл чарбасынын өсүмдүктөрүнүн өзгөчөлүктөрү эске алынып, ошол региондогу рентабелдүү көп киреше берүүчү жана экспортко багытталган өсүмдүктүн түрлөрүн өстүрүүгө дыйкан фермерлерге сунуштап жатабыз. Ошондой эле техникалык өсүмдүктөрдөн өзгөчө жогорку түшүм берген кант кызылчасын өндүрүүгө көңүл бөлүнүп, 2017 жылы анын айдоо аянтынын 15.000 гектарга чейин кеңейтип сунушталып атат. Бул 2017 жылы калктын ак кант менен болгон керектөөсүн буга чейинки болуп келген 20-25%ды ордуна 100%га жеткирүүнү көздөп жатабыз. Жазгы айдап себүү иштерин даярдыктын жүрүшү боюнча жерлерде бул компания өз убагында уюшкандыкта өткөрүү жана аны тез арада чечүү боюнча облус райондордо штабтар түзүлүп иштеп жатат. Ал эми негизги даярдыктарга токтолсом, айдоо аянттары боюнча айтсак, быйыл республика боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү структурасы 1.203.600 гектарга болжолдонууда. 146.700 гектар анын ичинен күздүк дан эгиндер, 345.400 гектар өткөн жылдагы көп жылдык чөптөрдүн аянты, 711.500 гектар бул жазгы себүү аянттарынын камтылган. Анын ичинен экспортко багытталган өсүмдүктөргө токтолсом, өзгөчө Баткен жана Ысык Көл облустарында пайдаланылбай калган жерлерди тамчылатып сугаруу системасы менен өздөштүрүүнү эсебинен мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн аянттарын көбөйтүп, дүң түшүмүн көбөйтүүгө сунуштар берилүүдө. Алардын кеңейишине өз учурунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан мөмөлүү көчөттөрдү отургузуу үчүн бал бонитетин 40 балдан төмөн айдоо жерлерин пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзгөн мыйзам кабыл алынышы түрткү болду. Дүйнөлүк базарда пахта буласынын баасы бир аз көтөрүлгөндүгүнө 2017 жылы 1,5 гектарга чейин жер аянты кеңейтилип, жалпы аянты 18.000 гектарга чейин кеңейтилүү сунушталып атат. Ошондой эле пахта буласынын була түрүндө эмес, даяр продукция түрүндө сатууну колго алуу керек болуп жатат. Ал үчүн пахта буласын кайра иштетүүчү ишкана жана кездеме токуучу ишканалар менен өз ара байланышты орнотуп, пахта тармагын күчөтүүнү колго алабыз жана бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан колдоого алынат деп ишенебиз. Күрүч өндүрүүчүлөр демилгеси боюнча Өзгөн, Баткен, Карадария күрүч өндүрүүчүлөр ичинен сырткы жана ички базарларды талап кылгандыгына байланыштуу аянтыны 10.100 гектарга чейин кеңейтилүү сунушталып жатат. Мындан сырткары Евразиялык экономикалык биримдиктин мамлекеттеринде жогорку талапка ээ болгон беденин, люцернанын үрөндөрүн экспорттоону баштоо үчүн бедени сорттук айдоолорун кеңейтүү пландалууда. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн продукцияларынын дүң жыйымын жогорулатууда өзгөчө үрөнчүлүк чоң роль ойнойт. Ошондуктан үрөнчүлүк тармактын абалына кыскача токтолуп кетейин.
министрлик дыйкан фермерлерге кондициялы үрөндү колдонушун зарыл деп эсептейт. Ошол эле учурда бир топ райондордо жазгы буудайдын жана жаздык арпанын үрөнү жетишсиз. Республика боюнча пактанын үрөнү менен камсыздоодо болгону 60-65%ды түзөт. Ал эми жетишпеген буудай жана арпа үрөндөрү мамлекеттик үрөн фондунан, коомдук үрөн фондунан эсебинен жана дыйкан фермерлердин колундагы үрөн менен камсыздалат. Пактанын жетишпеген үрөнү болсо, бул ишкерлер аркылуу кошуна мамлекеттерден алып келинет. Ал эми кант кызылчасынын үрөнү боюнча Кайын кант заводу акционерлик коому Европадан алып келип, кант кызылчасын өндүрүүчүлөрдүн келишимдин негизинде таратып беришет. Ошондуктан министрлик улуттук стратегияга белгилегендей үрөн тармагын реформалоо иштерин жүргүзүп, бул багытта үрөн секторун өнүктүрүү боюнча концепцияны жана үрөнчүлүктөгү мамлекеттик дотациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын жана мыйзам долбоорун жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун долбоорун иштеп чыгып, Кыргыз өкмөтүнө сунуштадык. Биздин суранарыбыз, Сооронбай Шарипович, ушул сунушубузду колдоп берсеңиз. Айыл чарба техникасы боюнча айтсак, айыл чарбанын түштүк аймактарында, республикабыз түштүк аймактарында жана Чүй Талас облустарында айыл чарба техникаларын айдоо жана даярдык жүрүп жатат. Жазы тала жумуштар башталганга чейин 85-90%га даяр болот. 2016 жылдын республика боюнча 32 МТС түзүлүп, кийинки жылга 36 МТС ачылганы турат азыр планда. Калган 4 жылдын ичинде республика боюнча региондордо дагы 82 МТС түзүү пландаштырылды. 2016 жылы 258 техника, анын ичинен 135 трактор, 20 комбайн, 103 айыл чарба машиналары берилди. Ал эми 2017 жылга 260-265 дана техника берилет деп болжолдонууда. Суга тармагы боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен Суу чарба департаментине ирригациялык тармакты оңдоо багытында 253 миллион сом каралып, анын ичинен 80% же болбосо 202 миллион 400 миң сомдук ушул жылдын жарым жылдыгына чейин каржылоо жагын Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине милдеттендирилген. Бүгүнкү күнгө январь айына бөлүнгөн сумма толук берилген. Жогоруда калган акча каражатын өз учурунда каржыланса, ирригациялык тармагы графиги боюнча Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 10 апрелге чейин, Талас, Чүй областарында 20 апрелге чейин, ал эми Ысык көл, Нарын областарында 1 майга чейин даяр болот. Ошол менен катар ички чарбалык арыктарды тазалоо жана көп жылдык дарактарды, көчөттөрүн отургузуу иштери жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ар бир аймакта 1 айлык жарыяланып, элди ашар жолу менен уштуруп маселе чечилет. Бүгүн жыйындын жыйналыштан пайдаланып, өкмөттүн областтагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө бул маселени уюштуруу маселесин жардам беришине суранып кетем. Күйүүчү майлоочу майлар боюнча айтсак, республиканын жазы тала иштерине 42.200 тонна дизелдик отун талап кылынат. Бул боюнча Нефт трейдерлер ассоциациясы менен меморандумга кол коюлуп, Газпром нефть Азия менен сүйлөшүлдү. Ошол талаачылык башталган мезгилде нефти базаларынан 2 сомго чейин ылдый, заправкалардан 40 тыйынга чейин арзандатып беребиз деп убада беришти. Буйруса дизелдик отун боюнча проблема болбойт деп убада беришти. Буйруса аткарабыз. Республика боюнча чарбакер субъектлер үчүн 200 миң тонна минералдык жер семирткич талап кылынат. Жеке ишкерлер тарабынан фирмаларды күчү менен бүгүнкү күндө
бүгүнкү оперативдик маалыматка караганда 30 000 тоннага чейин жер семирткич келди. Буюрса дагы 120-130 000 тонна ошо жеке ишкерлер тарабынан май айына чейин келет. Ал эми 40 000 тонна мат резерв менен сүйлөшүлдү. Май айына чейин аларда 40 000 тоннаны алып келебиз деп убада беришти. 2017 жылга карата чегиртке боюнча прогноз жайкы жана күзгү изилдөөлөр жыйынтыгында таянып, 2017 жылы республика боюнча зыяндуу чегирткелерге каршы 55 000 гектар аянтка 31 миллион сомго химиялык иштетүүлөр жүрөт деп болжолдонууда. Ошондой эле камыш баскан айдоо аянттардын химиялык жол менен жок кылуу боюнча да министрлик өзүнө тийиштүү иш-чараларды көрүп жатат. Министрликтин атайын буйругу менен 2017 жылдын 15 январына тартып республиканын бардык аймактарында дыйкан фермерлерге климаттык шартына жараша айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо менен жогорку түшүмдү алуусун түшүндүрүү боюнча атайын окуу семиналар өтүп жатат. Ошону менен бирге министрликтин жетекчилери жазгы талаа иштерине жооптуу болуп бекитилген. Сөзүмдүн акырында урматтуу өкмөт мүчөлөрү, айыл чарбасында өзүңүздөр билесиздер, кемчиликтер бар. Жазгы талаа жумуштарын ийгиликтүү өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен биргеликте өз салымыбызды кошуу менен аракеттерди жасайбыз. Рахмат. Суроо барбы? Урматтуу өкмөт мүчөлөрү суроо. Дайыргелдикеев. Аласын көрүп. Нурбек Мапазылович. Неме кант кызылчасы боюнча суроо берип кетейин дедим эле. Мына Таласта 2013-төн баштап кант кызылчасы айдалбай калганда, былтыр 500 гектардай эккенбиз. Бирок жана үрөн маселеси чечилбей калып, аз тигилип калды. Быйыл 800 гектардын тегерегинде пландаштырып атабыз. Ошол уруктар Таласка жетеби? Анан ошол уруктардын мындай насыя түрүндө берүү маселеси каралабы күзгү түшүмдүн эмесине, кирешесине катары. Анан техника боюнча былтыр Талас областына 3 сейилка түшкөндө, точечный, вакуумдуу, ошол кайынды канты жардам бергенде. Анан азыр жаңы комбайндар чыгып атат, жанагы немесин жалбырактарын алган. Ошол тарапта завод тарабынан жардам болобу дыйкандарга? Бизде фермерлер бар да, сатып алабыз. Түшүндүм мен. Үрөн маселеси боюнча быйыл ошо Талас областына 800 гектарга болжолдонууда. Кайынды кант заводунун директорлор кеңеши бүгүн келем деп келбей калыптыр. Ошол маселе боюнча сүйлөшүлгөн, 2 комбайн дагы өздөрү алып ушу Талас областына беребиз деп өткөндө жолугушууда сүйлөшүлгөн. Ал боюнчачы ошол жыйнагангачы. Үрөн боюнча ошо 800 гектарга чейин өздөрү божомолу бар экен, 800 гектарга үрөндү беребиз деп айткан. Таласка. Бизде мүлүш жерлерге 5000 гектардан ашуу жашыл бактарактар эгилип калган. Бул түшүм мына гиласа келген, шаптоола келген. Ошолор сугат жер боюнча калып, бактарактар деп айтылбай азырга чейин сугат жер боюнча калып кел жатат да. Азыр ошол эмеден өткөн эмес. Бактарактар ошол мөмөлүү барак деп. Анан экинчи маселе, бизге мына Госмат резервтен же башка жактан келген удобрениялардын баасын кичинерээк төмөнүрөөк кылып берсе, ошол 2 маселе. Мен азыр докладымда айтып кеткендей, бал бонитети 40-тан 40-ка жетпеген жерлердин кыртышынын бардыгыны көп жылдык бактарак эксе болот деп жогорку кеңештен мыйзам чыккан. Бул боюнча ошол жердин кыртышыны изилдеш керек. Эгерде 40 балдан бонитеттен ылдый боло турган болсо, ал жерге эксе болот. Же болбосо бүгүнкү күндө эгилген жерге деле анын рухсатын алып коюш керек. Баткенде бүтүрө ташты ал 40. Ошодо бал бонитети ылдый да все равно. Баткенде аны чечпеш керек, турайды. бүгүнкү күндө Ош Жалат Кызыл Кыяга селитра чыгып атат.
Baасы өткөнкү биз сүйлөшүлгөндө да төмөн болуп калыптыр бүгүнкү күндө. Оперативдик маалыматтарга караганда 15 сом тегерегинде эле болуп калыптыр. Жакшы болуптур да, болуп калыптыр дейсиң да, жакшы болуптур. Азыр келип атабы? Ооба, келип атат бүгүнкү күндө. Азыр мына мамлекеттин өзүнүн мойнуна алган милдеттери бар. Ошо дыйкан ферманын астында. Бул эң негизгиси бул сууга чууну камсыз кылуу. Эң биринчи маселе ушул да. Удобрение келет, буюрса, үрөндөрдү таап келебиз. Бирок үрөндө сапаттуу болуш керек да. Мына азыркы маалымат боюнча гидротехника курулмаларды 38% гана оңдолгон да бүгүнкү күнгө. Бул уже мартка 15-те бүтүш керек да. Постторду оңдолгон посттор 32%, насостный станциялар 35%. Ремонтко белгиленген суу каналдары боюнча 42% аткарылган да. Мундан тездеш керек, тездетип. Каражат барбы? Неме? Каражат Көкүмбай Жумагулович, каражат берип атабы? январга 30 миллион бөлүнгөлү ал толугу менен берилди. Февраль айыныкы азыр берилип атат. Буюрса февралдык айыныкы да толук берилсе, уже марттан биз чыгып кетебиз. Февралга 70 миллион каралган. Бардык жумуштарыбыз график боюнча кетип атат. Азыр тазалоо жумуштары почти 50-55%ке түштүк аймагында жетип калды. Бул 40% дегенибиз баягы средний республика боюнча. Азыр биз жер-жерине биздин бекилген адистерди жиберип атабыз. Жумуш биз ошо түзүлгөн график боюнча министрлер айтып кеткен сроктордо региондордо каналдар мамлекеттик деңгээлдеги каналдардын баардыгы даяр болот. Каражат берип атат да, бар да каражат. Бар. Минфин менен макулдашылган график менен кетип атат. Проблема жок. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу облус жетекчилери, жыйынын катчылары, биздин калктын 60%дан ашыгы айыл жергечте жашайт. 2016 жылдын жыйынтыгы боюнча айыл чарбалык сектору ички дүң продукциянын 13%дан ашыгын түздү. Тактап айтканда 13,2%ын түздү. Агрардык сектор Кыргызстандын Евразийский экономикага ыңгайлашуу процессиндеги негизги багыттарынын бири. Ошондуктан талаа жумуштарына, даярдыктарды көрүү маселелерин кароо, жаңы сапаттык деңгээлде ишке ашырышы керек. Фермерлерди баарынан мурда өндүрүлгөн продукция кандай баада жана кайда сатылары тууралуу маалыматтар кызыктырат. Мунун негизинде айыл чарба министрлиги атамекендик ишканаларда сырьёнун көлөмү канча жана мындан ары кайсы өлкөлөргө экспорттолушу боюнча так пландарды иштеп чыгуу милдеттүү. Бүгүнкү күндө биздин алдыбызда колдо болгон баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, жазгы талаа жумуштарын сөзсүз бекитилген агротехникалык мөөнөттөрдө өткөрүү милдет турат. Азыркы мезгилдерде өкмөт тарабынан өлкөнүн фермерлерге жагымдуу жеңилдетилген шарттарды түзүп берүү боюнча кезектеги кадамдар жасалууда. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчүлөр жана экспортко багытталган айыл чарба продукцияларын насыялоонун шарттары боюнча жылдык пайыз менен 6%га төмөндөдү. Өткөн жылдардагыдай Финансы министрлиги тарабынан республика бюджет эсебинен айыл чарба тармагы үчүн 700 миллионго чакын коммерциялык банктарды субсидиялоо иштери улантылат. Быйыл 4 миллиард 800 болду, Адилбек Алиевич, кредитование. Быйыл 7 миллиардка чыгарасыңар да буюрса. Быйыл 7 миллиардка чыгат. Жыл сайын техникалык паркты жаңыртуу боюнча өкмөт тарабынан бардык чаралар көрүлүп турат. 2011 жылдан тартып республиканын фермердик жана дыйкан чарбалары лизинг аркылуу 1873 дана айыл чарба техникасын 2 миллиард сом ашык каражатка сатып алышты. Мына 5 жылдын ичинде 1873 лизингге урумунда болгон эмес да. Россия Кыргыз өнүгүү фондунун жаңы кредиттик саясаты негизинде айыл чарбачылык агроөнөр жай комплекси боюнча 293 инвестициялык долбоор жактылып, аларга 22 АКШ долларынан ашык каражат бөлүнүп берилди. Мына азыр өткөндө ачып келдик биз, Текстил Транс деген. Бул пактаны кайра иштетүү Токмокто. Азыр айчкайыш керек. Айыл чарбасына Россия Кыргыз фонду абдан жакшы салым кошуп атат. Кайра иштетүү айыл чарбасына.
каражаттары жакшы берип атат. Азыр 293 мына долбоор жактырылып, жакында дагы ача баштайбыз буюрса. Алдын ала жүргүзүлгөн талдоо жазгы талаа жумуштарына даярдыктар боюнча тиешелүү иштер жерлерде жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөттү. Айдоо аянттары боюнча мурдагы жылдарга караганда Евразия рыноктарына багытталган жаңы структура иштелип чыгып бекитилди. 2016 жылга салыштырмалуу айдоо аянттарын 11,2 миң гектарга кеңейтүү пландаштырылды. Мунун негизинде көп жылдык чөптөр жана кант кызылчасынын аянттары кеңейтилет. Бирок булар менен катар кээ бир региондордо жазгы талаа жумуштарына даярдыктарды көрүүдө айрым багыттар боюнча артта калуучулуктар байкалып жатат. Азыркы учурда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айрым түрлөрү боюнча үрөндөр менен начар камыс болушу ойлондурбой койбойт. Дан өсүмдүктөрүнүн үрөндөрү боюнча камыскы болушу нарын 77%, талас 80%, баткен 80%. Көп жылдык чөптөрдүн үрөнү боюнча Ош жана Ысык көл областарында мына жетишсиздик байкалат. Ишти мындай көрүнүшү республикадагы үрөнчүк чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн баардык керектүүлөрүн камсыкыла албастыгын көрсөтөт. Мындан тышкары үрөнү тазалоочу техникалардын паркын жаңыртуу жана алардын тетиктерин камсыкылоо боюнча иштер тийиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жатат. Ушундай эле көрүнүш дыйкандар минерал жер семиштери боюнча камсы жагында азыр жакшы айтып кетти Нурбек Мурпазылжанович. Мына келе баштаптыр. Бизге 200 000 тонна жер семиш керек. Буну эми катуу көзөмөлгө алып Нурбек Мурпазылжанович маалымат берип тургула, канча келип атат, кирип атат, канча бар. Буну убагында чара көрүш керек да. Убагында дыйкандарга жер семиштер менен дыйкандар болуш керек. Дыйкандарды күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыкылуу жаатында да абал мына жакшы эмес. Эгерде республика боюнча жазгы талаачылык иштерине 42 000 тонна КСМ керектелсе, бүгүнкү күндө максаты болгон 12 000 тонна даярдыгы 30% түшөт. Бул боюнча нефтетрейдерлер ассоциациясы менен иштеш керек, иштеп, булар менен тыгыз иштеп, бул маселени коюп, буну чечишибиз керек. Айыл чарба техникаларын жазгы талаа жумуштарына карата даярдыгы орточо 70% түшөт. Жалал Абад 52, Ысык көл 55% берип атат. Буну менчиктөөлө тим койбостон жардам бериш керек, караш керек жерде. Жардам берип техникада даяр болуш керек. Ар нерсе кыргызда амал деп коет. Амалында себилип эгилбесе, ал кийин түшүм болбойт. Бул техникадан жана менчиктеп карабай койсок, мамлекеттик бийлик анда туура эмес болот. Керек болсо жардам бериш керек. Жана айтып кеттик, жакшы айтты, Өкүмбек Жумагулович биз даяр болобуз деп, мына каражаттар келип атыптыр. Буюрса, бул боюнча маселе болбойт. Ирригациялык тармактардын даярдык болушу. Анан урмат жыйынынын катчылары Кыргызстан ЭСтин толук кандуу мүчөсү болгондугуна мына 2 жылга кетти. Ошондуктан өкмөттүн баардык экономикалык саясаты, анын ичинде өзгөчө агрардык өнүгүү чөйрөсү Евразия рынокторуна максималдуу чыгыш үчүн ошондой эле жаңы рыноктор табууга багытталышы керек. Мындан улам өкмөт 2017 жылдын февраль айында регионалдык саясат концепциясын бекитүүгө тийиш. Мына азыр бүтүп калышты. Министерство экономика менен айыл чарба министерствосу муну менен биргеликте аймактарды адистештирүү боюнча иш-чараларды деталдуу планын иштеп чыгышына керек. Ар бир облустун алдында жаңы өндүрүштүк ишканаларды куруу жана ишке киргизүү боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлган. Бул ишти натыйжалуу координациялоо үчүн вице-премьер-министр жана өкмөттүн айрым мүчөлөрү облустар боюнча ар бир инвестициялык долбоорлорго бекитилет. Мына ушуну кээ бир маселелер боюнча айрыкча мына убойный цехтер боюнча оңдо салабыз дегенбиз. Урматтуу эскертип коеюн, губернаторлор ушунун артынан түшүп, мына каражат бар, салам деген кишилер бар, ошого жардам берип, ушуну быйыл салып түшүбүз керек. Бизге азыр Евразияда кийин коюп аткан маселе ветеринар кызмат боюнча. Бул бойный цехтер болуп атат. Оңду быйыл бүтүрүшүбүз керек биз. Мына буюрса ветеринария менен фитосанитария бүтөт 1 сентябрга. Салынып, курулуп, баардык лаборатория камсыз болот. А бирок мына бойный цехтерди бул силердин мойнуңарда. Бул силерден сурайбыз, урматтуу губернаторлор, бойный цехтер боюнча. Агрардык сектордогу
Өкмөттүн 2017 жылга карата башкы милдети бул түшүмдүүлүктү дүн жыйынды жогорулатуу жана айыл чарбачылыгындагы кайра иштетилип чыккан продукцияларды экспорттоону кыйла көбөйтүү болуп саналат. Бул милдетти ийгиликтүү жана ишке ашырылышы азык-түлүк коопсуздугу жана калктын жашоосун жакшыртууну камсыздоого мүмкүндүк берет. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, протоколдук чечимдин долбоору силерге таркатылып берилген. Кандай сунуштар бар бул боюнча дагы? Азыр эки губернатор маселе койду. Ошону кошолу. Ана мен айткан сунуштарды кошуп, эгерде сунуш жок болсо, анда алымча кошумчалар менен толук кабыл алсак болобу? Анда протокол чечим толугу менен алымча кошумчалар менен кабыл алынсын дегенде өкмөтчүлөр добуш берип койсоңуздар. Макул дегендер. Каршы жок, бир добуштан кабыл алынды. Анда жыйында белгиленген эки маселе каралып бүттү. Жыйын жабык. Чоң рахмат келгениңиздерге.